Жараткандын тынчтыгы болсун жалпыбызга, жалпы биздин көрөрмандар, жалпы биз менен баштан бери окуп келаткан биздин окуучулар алып аткан илимдерибиз, максатыбыз Кудай Тааланын китеби Кур'ан-ы Керимди эң туура тажвид махражы менен окуу болуп атат. Ошол максатыбызга Кудай Таала бизди чогуу жеткирсин. Ал эми бүгүн өтүлүүчү негизги сабагыбыз ро тамгасын буга чейин биз өткөнбүз. Жоон окулган абалы 5 же 6 жерде жоон окулгандыгы. Ал эми бүгүн болсо ичке канткенде жоон тамгасы кандай абалдарда ичке окулат. Тагыраагы таркик ичке окуу темасын бүгүн чогуу талкууламакчыбыз. Ро тамгасы 4 абалда ичке окулат. Биринчи абалы р тамгасы касралуу болсо, р касралуу болгон болсо ичке окулат. Ры дебейбиз, балким ри ичке. Кантип мисалы рижалун эмес рижалун, рижалун, рихлата, рих эмес балким ри, рихлата, тажири. Түшүнүктүү болуш керек. Биринчи абалы р касралуу болгон болсо ичке окулат. Экинчиси р сүкүндүү болуп, өзүнүн алдыңкы тамганын аракети касра болсо, и тыбыш болгон болсо. Тагыраагы ширку, р сүкүндүү болду, алдыңкы тамга аракети касра болду. Ширкун, ширкун, фирауна, фиру эмес балким фир, фирауна, фирауна. Үчүнчү абал р сүкүндүү болуп, өзүнүн алдыңкы тамга дагы сүкүндүү болгон болсо, болгону ошол тамга я тамгасы болсо. Ушундай бир өзгөчөлүк бар. Мисалы, хайрун өзү буга чейинки эрежелерде рыны жоон окуш керек эле. Анткени р сүкүндүү болуп, алдыңкы тамга сүкүндүү болуп, андан алдыңкы тамга жоон тамгалардан болсо рыны жоон окуйт элек дейбиз. Бирок р сүкүндүү болуп, алдыңкысы лин тамгаларынан, тагыраагы лин тамгасы экөө эле да. Вау жана я жумшак тамгалар сүкүндүү болгондуктан бул жерде рыны ичке окуйбуз. Тагыраагы окулушу хайр, хайр, хобир, хобиру эмес балким хобир. Ал эми төртүнчү абалы болгон болсо р сүкүндүү болуп, андан алдыңкы тамга дагы сүкүндүү болуп, андан алдыңкы тамга касра болсо. Эгер мунун тетирүүсү болсо жоон окулмак. Р сүкүндүү болуп, алдыңкысы да сүкүндүү болуп, бул жер фатха болгондо жоон окулмак. Бул жерде касра болуп ичке окулат. Мисалы хейжир, токтоо себептүү сүкүн пайда болот. Сихр, сихр. Жалпылай алганда, ал жогорудагы 6 абалдан башка жерде жолуккан болсо, р ичке окулат. Жалпы рда 11 абал бар экен. 6 жоон окулат дагы, 4 ичке окулат. Жоон окууну тавхим, ичке окууну таркик деп тажвид илиминде айтылынат. Урматтуу окуучу, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Р тамгасына байланыштуу темабыз дээрлик соңуна чыгып калды. Эки абалын биз билип алдык. Жоон жана ичке окулган абалды. Буюрса, Кур'ан окуганда ушуларды биз сөзсүз түрдө колдонушубуз бизге эми милдет болуп калды. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин